Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн көпчүлүктүн суранычы менен Кариб деңизинин каракчыларынын 3-чү бөлүгүн көрөбүз. Андыктан биринчи, экинчи бөлүгү эсиңизден чыгып калса, аларды башынан көрүп чыгып, эске салып 3-чү бөлүгүн көрүүгө даярданып, жай баракка толтуруп камынып калсаңыз, баштай берели. Бөтөн элде хан болгондон көрө өз элиңде кул бол деп улуулардан жакшы сөз калган. Анткени төгөн канчалык көккө жетпесин, өз элиңе кызмат кылбай туулган жериңди жакшы көрбөсөң, андан эмне пайда? Бирок бизди бейиштин төрүндө болгон кыргыз жерден башка өлкөгө жумуш издеп кетип, ал жакта эмгектенип акча таап бизди көрүп жаткан туугандарыбыз андай эмес деген үмүттөбүз. Буйруса алардын бардыгы капчыгын толтуруп кайтып келишет. Бирок бөтөн элде убактылуу жүрсөң да, ал жакта эң орчундуу маселе документ иши. Ошондуктан бизди Москва шаарынан көрүп жаткан туугандарыбыз биз айтып жаткан байланыш сандарды жазууга шашылыңыз. Анткени тууганыбыз сиздин документ ишиңизде кандай көйгөй жаралбасын, бардыгын чечип берүүгө даяр. Андыктан жазууга камданып калсаңыз, +7 977 540 1042. Тасманын башында Порт-Роялдагы каракчылардын бардыгын биринин артынан бирин аса баштагандыгын көрөбүз. Көрсө өлбөс Дэвис Джонстун жүрөгү лорд Беккеттин колуна өткөндөн кийин, ал деңизди толугу менен колго алып, каракчыларды биринин артынан бирин жок кылып, эч кандай соттун чечими жок эле бардыгын асып өлтүрө баштайт. Ошол маалда эле арасынан жаш балдардын бирөөсү тыйынын кармалып эле ырдай баштагандыгын көрөбүз. Бир кезде башка каракчылар дагы анын ырына кошулуп, биркелешип эле ырдай башташып, муну көргөн лорд Беккет эми убакыт чындап келди окшойт деген сөзүн айтат. Ошентип жанагы баланы дагы асып салып, тыйыны ыргып кеткен байкайбыз. Мындан соң кадр алмашып биз Сингапурдун жээктерин көрөбүз. Ал жерде Элизабет Суон, Барбосса жана Теодольма, анан дагы Джек Таранчын адамдары жашынып алып бир адамга жолукканы келишкен. Көрсө Элизабет менен Барбосса ал жердеги каракчылардын бири Сяо Фенге жолугуп, андан Джек Таранчыны куткарганга кеме сураганы келишиптир. Биз билгендей тасманын мурдагы бөлүгүндө Джек Таранчы Дэвид Джонстун туткуну болуп калган эле. Анда Сяо Фен келгендерди тосуп алып өзүнүн сөзүн баштап калды. Мен силер жөнөткөн уруулардын бирин кармап алдым деп Уилл Тернерди көрсөтүп, ал мага тиешелүү деңиз картасын урдаганы келиптир. Силер мени ким деп ойлоп атасыңар? Алдыман жакшы сүйлөп, артыман башка иш кылып жатасыңар го. Анан дагы Джек Таранчыны куткарайын деп жатасыңарбы? Ал менин душманым да. Силер туура эмес келип алганыңарды өзүңөр деле түшүнбөй калдыңар окшойт десе, Барбосса ага тыйын ыргытып, тыйындагы үндү угузу буга чейин каракчылар тарабынан ырдалды. Демек дүйнөдөгү эң күчтүү деген 9 каракчы чогулуш керек. Анткени деңиз каракчыларына каршы согуш ачылды. Биз аны токтотушубуз керек да. Ал 9 мүчөдөн турган каракчылардын бири Джек Таранчы, аны куткарышыбыз керек экендигин билесиз. Башка аргабыз жок, жардам сурап келдик деген мезгилде ал жерде атыш башталат. Көрсө бул убакта лорд Беккеттин адамдары аларды жок кылганга келип калыптыр. Анда каракчылар чогулуп алып эле ал жерден аткылашып качып жөнөшүп, бир кезде Тернер Сяо Фендин жанына келип өзүнүн сунушун айтат. Мага карта дагы кеме дагы берсең, мен сага Джек Таранчыны колуңа түшүрүп берем. Менин максатым Джек Таранчыны куткарыш эмес, аны куткармыш болуп Кара Бермет кемесин алыш. Эгер Кара Бермет кемесине жетсе, мен голландиялык учкуч кемесине барып, Дэвид Джонстун колунан атамды куткарышым керек деп Сяо Фенди ишендирип, андан деңиздин картасындагы кеме да калат. Бирок ал кантип алгандыгын Барбоссага дагы башкасына дагы чындыкты айткан жок. Бул убакта деңиздеги голландиялык учкуч аттуу Дэвид Джонстун кемеси башка каракчыларды талкалап, лорд Беккеттин башкаруу астында деңиздеги каракчы кемелерин жок кылып аларды тазалай баштайт. Анткени лорд Беккет Дэвид Джонстун согуп турган жүрөгүн сандыктын ичинде сактап, ал жерге жоокерлерин коюп, Дэвид Джонс бизге каршы чыга турган болсо жүрөктү сай өлтүрөсүңөр деп даярдап коет. Каармандарыбыз болсо Сяо Фендин алган кемеси менен Джек Таранчыны издеп жөнөшүп, бакчы Теодольманын айткан жагына барышып, картадан да карап, жол арасында өтө суук жерге келип тоңуп калышат. Бирок Барбосса эч нерседен кабатыр албай кете берди. Анткени ал буга чейин өлүп тирилгендиктен экинчи аламдагы кээ бир сырларды билип, өлүп тирилиш бул оңой эле нерсе. Бирок Джек Таранчы Дэвид Джонстун капканына түшкөн. Анын азыр кайсы аламда жүргөндүгү белгисиз. Ошондуктан биз дагы кайда бара жаткандыгыбызды билбешибиз керек деп айтат. Биз бул убакта Кара Бермет кемесинде жүргөн Джек Таранчыны көрөбүз. Ал так эле өзүнө окшогон адамдарды башкарып кеменин сууда сүзүүсүнө даярдагыла деп. Бирок бир аздан кийин эле бул адамдар көзүнө көрүнүп жаткандыгын түшүнүп, кемеден түштү, кургак жерде экен. Анда Таранчы кемени суу тарапка сүйрөгөнгө аракет кылып, бирок такыр эле аракетинен майнап чыкпай. Биз ошол малда каарманыбыздан алыс эмес жерде жаткан таштар жаныбарларга айлана баштагандыгын көрөбүз. Алар Джек Таранчыга бооруп, анын кемесин ордунан жылдырып, деңиз жака алып жөнөшүп, каарманыбыз көргөн көзүнө ишенбей эле кемесинин артынан чуркап жөнөйт. Ошентип арадан күндөр өтүп, Джекти издеп келе жаткан каармандарыбыз түшүнүксүз жерге жетишип, Тернер алдыда аларды шаркыратма күтүп тургандыгын көрөт. Бирок Барбосса кыйкырынып кемеге тийишпегиле. Биз кайда бара жатканыбызды өзүбүз деле билбейбиз, демек туура жолдобуз. Анткени Джек Таранчынын кайда жайгашкандыгын эч ким билбейт деп эле кыйкырган бойдон жанагы шаркыратмадан түшүп кетет.
Ошентип алар Джек таранчы жайгашкан ааламга өтүп, Теодольма дароо эле Джек таранчынын ошол жерде экендигин билип, бир кезде каарманыбыз кемесинин үстүндө чөл менен агып келе жаткандыгын көрүшөт. Анда жанагы чаяндар кемени сууга жеткирип, каарманыбыз аны издеп келгендердин жанына келип, булар деле көзүмө көрүнүп жатат окшойт деп эле ар кайсы сөздөрдү сүйлөй баштайт. Бир маалда арасынан Элизабет сөз баштап, биз сени издеп келдик. Сен дагы деле Дэвид Джонстун капасынын ичиндесиң. Жакында дүйнөдөгү күчтүү атыккан 9 каракчы топтолуп кеңеш өтүшөт. Сен дагы алардын мүчөсү экендигин билесиң, ошондуктан чогулушууга барышыбыз керек. Азыр каракчылар бирикпесе Беккет алардын бардыгын жок кылып жатышат деп кемеге олтурушуп, бара жатып эле сууда агып бара жаткан аргандай рухтарды көрүшөт. Бир кезде бакшы Теодольма бул рухтар жөнүндө айтып бере баштады. Бул деңизде өлгөн адамдардын рухтарын Дэвид Джонс наркы дүйнөгө жөнөтүп туруш керек эле. Бирок ал Калипса кудайынын буйругун аткарбай өзү мыкаачыга айланып, түсү бузулуп деңизден дагы чыга албай калды. Кандай болбосун ага 10 жылда бир жолу гана кургакка чыкканга мүмкүнчүлүк берилип, ошол мезгилде гана өзү жакшы көргөн жана аны жакшы көргөн кызга жолугуп турат. Биз бул рухтарга такыр тийишпешибиз керек, анткени биз дагы деле Дэвид Джонстун капканынан чыга элекпиз деп айтат. Бир кезде Элизабет ал жерден өзүнүн атасынын рухун көрүү кызычууга түшүп, аны куткарганга аракет кылып, бирок аракетинен майнап чыкпай, көрсө лорд Беккет Элизанын атасы губернаторду дагы өлтүрүп салыптыр. Ошентип кемеде бара жаткандардын суулары түгөнүп, алардын курсактары ачып, биз бул капастан кантип чыгабыз деп ойлоно баштап, каарманыбыз картаны карап олтуруп, ал жерден бир нерсени түшүнүп кемеден эки жакка жургап эле чайпай баштайт. Көрсө Дэвид Джонстун капасынан чыгыш үчүн кемени толугу менен суунун ичине аңтарыш керек экен. Ошондой учурда күн батып кетсе, тирүүлөрдүн аламына өткөнгө мүмкүнчүлүк болгондуктан баардыгы биригип кемени аңтарып суунун ичине киргизип жиберишти. Бир кезде күн батып, каармандарыбыз тирүүлөр аламында деңиздин үстүндө пайда болушуп, эми мындан нары кандай кыймыл кылабыз деп ойлоно башташат. Анда Тернер жакын жердеги аралды көрсөтүп, силер ал жакка барып керектүү нерсени алып келсеңер болот. Мен кемеде көз кулак болуп калайын деп, башкалар анын сунушуна көнүп, Джек менен Барбосса экөө тең бири-бирине ишенбегендиктен кемеде бири-бирин калтырбай жээкке чыгышат. Көрсө Тернер бул нерсени атайын эле Сяо Фэнь менен мерчемдеп коюптур. Алар буга чейин сүйлөшкөндөй, Тернер Сяо Фэньге Джекти кармап берип, кара бермет кемесин алып өзү атасын куткармак болот. Бирок Сяо Фэнь эми каракчылар лорд Беккетке каршы чыга албастыгын түшүнүп, алардын колуна түшүп айтканын аткарып бере баштаптыр. Ал биринчи эле Джекти адмирал Норрингтондун алдына алып барат. Көрсө Норрингтонго бул убакта лорд Беккет кайрадан адмирал наамын кайтарып бериптир. Лорд Беккет Сяо Фэнь каармандарыбызды кармап бергендиги үчүн берген уадасын аткарбай коюп, Сяо Фэнь эмне кылышын билбей кайрадан Барбосса менен келишим түзө баштайт. Бул убакта Джек дагы Норрингтон менен сүйлөшө баштаган эле. Анда Норрингтон ачыгын айтып, биз жакында каракчылардын бардыгын кармайбыз. Угушубуз боюнча 9 күчтүү каракчынын кеңеши өтөт экен. Сен алар жөнүндө бизге маалымат бергиң деп айтса, Джек дагы өзүнүн сунушун айтып, мен бул нерсеге макулмун, бирок мени Дэвид Джонстон куткарышыңар керек. Ал мени дагы деле карызсың деп жүрөт, карызын такыр эле жойдуруп жибергиле. Анан дагы мени эркиндикке чыгарышыңар керексе, Норрингтон макулдугун берилип, ошол маалда атыш башталат. Көрсө Сяо Фэнь кара бермет кемесин Барбосса менен Тернерге алып берип, өзү болсо анын ордуна Элизабетти аялды калып кемелер менен эки жакка качып кетишет. Джек убакыттан пайдаланып кара бермет кемесине кайрадан эле чыгып алды. Элизабет болсо Сяо Фэньдин аялына айланып, экөөнүн нике түнү башталып, баягы эле кызыгына келгенде тоскоолдуктар пайда болуп, Дэвид Джонс кемеси менен ал жерде пайда болуп, Сяо Фэнь өлөр алдында өзүнүн мойнундагы тумарын үзүп каарманыбыз Элизабетке берип, эми бул кеменин капитаны сен болосуң деп ал жерде өлүп кете берет. Бирок кандай болбосун алар голландиялык учкуч кемесиндегилердин колуна түшүп, алар камап салып, Элизабет дароо эле Тернердин сөзүн эстеп, анын атасы Билл Тернерди издей баштайт. Көрсө Билл Тернер ал жерде көптөн бери камалып отургандыктан кемеге жабышып, өзү дагы кемеге айланып жок боло баштаптыр. Бирок Элизабет мен сиздин балаңыз Уиллди тааныймын десе, атасы кубанып кетип, ал буйруса келип мени куткарып кетет деп эле кайрадан кеменин дубалына жабышып калат. Бир кезде Элизабет адамдар менен камалып отурган жерге Норрингтон келип, аларды бошотуп качып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Биз билгендей Норрингтон Элизабетти жакшы көрүп, ага үйлөнгөнгө аракет кылып жүргөн. Бирок Элизабет Тернерди жакшы көргөндүктөн Норрингтонго турмушка чыгуудан баш тартып, Норрингтон дагы деле каарманыбызды жакшы көрүп жүргөндүгүн байкайбыз. Анан дагы Норрингтон кыздан кечирим сурап, мен сенин атаңдын өлүмүнө тиешем жок. Бул жерден сөзсүз качып кеткениңде аркасында жип менен сүйрөлүп келе жаткан кемеге жөнөтүп, жипти үзүп жиберип, бирок өзү ал жердеги күзөтчүлөрдүн колунан каза табат. Бул убакта кара бермет кемесиндегилер көздөгөн жерине келип калышкан. Бул аймакты кемелердин күмбөзү деп койчу. Жанагы каракчылардын ана башы атыккандар ошол жерде чогулуп, маселени кандай кылып чечебиз деп сүйлөшө башташат. Бирок алардын арасында Сяо Фэнь такыр эле келбей, анын ордуна Элизабет пайда болуп, эми Сяо Фэньдин ордуна мен капитанмын. Менин сунушум лорд Беккетке каршы согуш ачалы десе, калгандары такыр көнгүсү келбей, Барбосса өзүнүн сунушун айтып, деңиз кудайы Калипсону бошотолу деп айтат. Көрсө бул каракчылар чогулуп бир кезде бир
чечимге келишип, деңиздин кудайы Калипсону туткунга түшүрүшүптүр. Эми аны бошотпосок Дэвис Джонсту башкарып жаткан лорд Беккетти жеңе албайбыз. Башка аргабыз жоктой десе, ал жердеги каракчылар бири-бири менен талашып, кудум эле биздин парламенттегидей сөгүнүп сагынып мушташа башташат. Это политика. А ведь наши враги скоро прибудут сюда. Ошентип каракчылар бир чечимге келип, кемелерине чыгып алып беттешүүгө даярданып, алдыдан келе жаткан бир кемени көрүп, биз буйруса буларды талкалайбыз деп кыйкырышып, бирок артында көп сандаган кемелерди көргөндө кайрадан эле үшүп калышат. Ошол мезгилде Джек Таранчынын оюна бир ой келди. Алар Элизабет жана Барбоссу болуп үчөө сүйлөшкөнү барып, Тернер атаандаштар тарабына өтүп кеткендигин көрүшөт. Анда Элизабет сөз баштап, биз силерге Джек Таранчыны бергенге даярбыз. Бирок Уиллды бизге бергилетсе каршылаштары дароо эле макул болуп, Дэвид Джонс көптөн бери Джек Таранчыны кармай албай жүргөндүктөн өздөрү менен алып кетүүнү чечишет. Мындан соң Элизабет лорд Беккетке кайрылып, сен менин атамды өлтүргөндүгүң үчүн жооп бересиң. Биз аз санда болсо дагы силерди жок кылабыз деп согушка даярданып жаткандыгын билдиришет. Көрсө бул нерсени Джек башынан эле мерчем деп коюптур. Ал туткунга түшкөндөй болуп Дэвис Джонстун кемесине барып, анын сандыкта катылып турган жүрөгүн сайып өлтүрүүнү чечет. Бир кезде эле Барбосса байланып турган Теодольманы алып чыккыла деп буйругун берет. Көрсө буга чейин сөз болуп жаткан деңиз кудайы Калипсо ошол Теодольма экен. Болгону каракчылар сыйкырды колдонуп аны туткунга түшүрүшкөндүктөн, ал өз күчүн жоготуп кичинекей эле бакшы болуп калыптыр. Анда Барбосса биз буну кой беришибиз керек, ал бизди кечирип душмандарыбызды жок кылганга жардам берер. Ошондой кылалы деп кайрадан сыйкырды жандыра турган сөздөрдү айтышып, Теодольма бир кезде эле аябай чоңоюп майда жандыктарга бөлүнүп эле сууга кирип кетет. Анда Барбоссанын үмүтөчү мунун деле бизге жардамы тийбеди деп айтып, кайрадан эле Элизабет айткандай беттешке даярдана башташат. Кызыгы согуштун башталарынын алдында көмүркөлүп жамгыр жаап, деңиздин ортосунда айлампа пайда болду. Анда голландиялык учуучу менен кара бермет кемеси бири-бирине каршы жүрүп, айлампанын өтө коркунучтуу экендигин карабай эле ошол жака сала беришет. Бул убакта камалып олтурган Джек Таранчы Тернердин түрмөдөн чыгарып кеткендигин эстеп, жанагы темир торду ачып, түз эле Дэвид Джонстун жүрөгү сакталып турган жерге барып, ал жердеги кароолчуларды алаксытып, сөзгө тартып алдап соолап эле сандыкты алып чыгып кетет. Бирок ал чыгып келе жатып эле Дэвид Джонстун алдына чыгып калды. Анда экөө кеменин үстүнкү тарабына чыгып алып бири-бири менен катуу беттешип, бул убакта кемедегилер дагы бири-бирине секиришип мушташа башташкан. Бир кезде Тернер менен Элизабет Джек Таранчыга жардам бергенге аракет кылып, Дэвид Джонс менен мушташып, экөө эки жактан кол салса дагы такыр эле алдары жетпей коет. Бирок ошол малда каарман убакыттан пайдаланып Дэвид Джонстун жүрөгүн колуна алат. Ал Дэвид Джонсту коркутуп жүрөгкө бычакты саям деп турган кезде, Дэвид Джонс кылычы менен Тернерди сайып салат. Анда Джек ойлонуп, жүрөгкө бычакты сайсамбы деп эмне кылышын билбей эле туруп калды. Анткени Дэвид Джонсту ким өлтүргөн болсо, ошол адам анын ордуна капитанга айланып, кемени башкарып өлбөс адам болуп калмак. Ошондуктан ал бычакты Тернердин колуна карматат дагы жүрөктү сайып салат. Ошентип Дэвид Джонс өлүп, алардын кемеси сууга чөгүп, каарманыбыз Элизабет экөө ал жерден чүпүрөк таап эле парашюттай кылып учуп кетишти. Алар кара бермет кемесине түшүп, беттеш дагы деле уланып жаткандыгын түшүнүп, лорд Беккет өзүнүн ишенген кемеси менен алар тарапка жөнөй баштайт. Бирок бир заматта эле суунун астынан голландиялык учуучу кемеси пайда болот. Кемедеги тирүү сууктар адамга айланып, Тернер болсо капитан болуп калыптыр. Анда лорд Беккет келе жаткан кемени эки каарманыбыз эки жактан курчап, ортого салып эле ок дарыларын арастап аткылай башташат. Анда Беккет жеңилгендигин түшүнүп, өлүмгө тики карайын деп кемеси менен чогуу чөгүп, башкалар лорд Беккеттин өлгөндүгүн көрүп дароо эле артка кайтышат. Ошентип каармандарыбыз максатына жетип, бул убакта адамга айланып калган Тернердин атасы келип, сен эми биздин капитаныбызга айландың, мен сенин кол астында кызмат кылганга даярмын. 10 жыл деңиз үстүндө жүрсөң, бир күн гана кургакка чыкканга мүмкүнчүлүгүң бар. Ошондуктан бүгүнкү күнүңдү пайдаланып кал деп каарманыбыз дароо эле Элизабетке жолугуп, экөөнүн ортосунда бири-бирин жакшы көргөндүктөн эч кимге айтылбай турган иштер болот. Мындан соң Тернер сандыкка салынган жүрөгүн Элизабет аманат кылып таштап, мени күткүнүң 10 жылдан кийин келемин деп ал жерден кетет. Ошентип арадан күндөр өтүп, бир күнү каарманыбыз Джек Таранчы өзүнүн кемесин урдатып жиберди. Көрсө жанагы эле Барбосса кара берметти алып кетип калыптыр. Ал кемедеги адамдарга мактанып, менде карта бар. Карта аркылуу Жаштык булагын табабыз деп эле картаны ачып, ичинин кесик экендигин көрүп, бул убакта каарманыбыз кесип алган картасы менен кичинекей кайыкта бара жаткандыгын көрөбүз. Тасманын аягында 10 жылдан кийин Элизабет баласы менен жээкке келип Тернерди күтүп, кеменин үстүндө Тернер пайда болгон кезде тасмабыз дагы бүтүп калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, көрүшкөнчө амандыкта бакубат бололу.